Ассаламу алейкум достор, баарыңыздарга кутмандуу күн. Бүгүн сиздер менен ушундай вафельный крошка жасайбыз. Бул вафельный крошкабыз торттун бетине кооздогонго керек болот. Эгерде сиздерге кызык болсо, акырына чейин бирге болуңуздар. Алгач биз 2 жумуртканы агы менен сарысынан ажыратып алабыз дагы, агын ушундай таразага идишибизди коебуз дагы, өлчөп алабыз. Бизде 60 грамм чыкты. Эми бул массабыздын үстүнө 60 грамм сахарный пудра салабыз. Андан соң комнатный температурада жумшап турган сливочный масло салабыз 60 грамм. Жумурткабыздын граммы канча чыкса, унду, сахарный пудраны, сливочный маслону ошончо грамм салабыз. Эми жакшылап аралаштырып алабыз бир массага келгенче. Андан соң унубузду салып алабыз 60 грамм. Ушундай кылып жакшылап аралаштырып алабыз. Мынакей, бизде ушундай масса пайда болду. Эми бул массабыздан пергаментный бумагага аз-аздан салабыз дагы, шпательдин жардамында жуука кылып жайып чыгабыз. Бардыгын тегиз кылып ушундай жука кылып жайып алабыз. Эми духовкабызда, ысып турган духовкабызда 170 градуста 2-3 минутага чейин бышырып алабыз. Кызарганга чейин бышырып алабыз. Өтө көп кызартпайбыз. Мынакей ушундай кылып эле ала беребиз. Бардыгын ушундай кылып бышырып чыгабыз. Пергаментный бумаганы жакшысын колдонуңуздар. Арзан, сапатсыз колдонсоңуздар вафельный крошка жабышып калат дагы. Сиз ойлогондой вафельный крошка чыкпайт. Мынакей бизде вафельный крошкабыз даяр болду. Эми бул крошкаларыбызды торттун бетине, пирожныйлардын бетине кооздосок болот. Эгерде сиздерге пайдалуу болсо, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.